Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бишкек шаарынын Арчебешик конушунан сатыла турган сонун үй чыгып жатат. 3 уровеньде салынган, жалпы 300 метр квадрат экен. Дареги болсо Чортеков көчөсү менен Куюков көчөсүнүн кесилиши болуп калат. Мен турган көчө бул Чортеков көчөсүнө 2-чи линия, Жазыра көчөсүндө тагыраагы Чортеков көчөсүнө 2-чи линия туугандар. Бул жерде газ, суу, свет, канализация бардык шарттары бар. Кызыл китепте техпаспорт, вод эксплуатация, кыскасы документтери полный бүткөн, юридикалык жактан таптаза 4 сотук участокто салынган 300 метр квадраттуу үй сатылат. Кире бергенде бул жерде умный домофон, тагыраагы дистанцион ачсаңыздар болот. Бул жагында болсо электроворота, камера, освещение бүт коюлган. Астында евро брусчаткалар бүт коюлган. Үстү монтип сонун болуп жасалгаланган. Кыскасы 4 сотук үй 4 тарабына салынган. Үй 300 метр квадрат, подвал 100 метр квадрат, биринчи этаж 100, экинчи этаж 100. Подвал болсо сплошной ачык, под ПСО жасалып элек, аны каалагандай кылып бөлүп алсаңыздар болот. Биринчи этаж менен экинчи этаж бүт дизайнерский ремонт менен Алиса умный дом проектиси менен кошо салынган. Так, бүт айлана дуалдардын ичиндерине бралар коюлган, бүт нерсеси жасалган. Кыскасы даяр туугандар. 4 сотук, бул жагында зеленый зонасы, тапчандын орду, подвалга могул лестницанын жаны менен ылдыйга карап түшүп кетсеңиздер болот экен. Мен үйдү кирип түшүндүрүп чыга берейин, андан кийин сыртка чыгып толук маалыматтарын беребиз. Так, киргениңиздерде бул жерде чоң лестница площадкасы, андан өткөнүңүздөрдө бул жерде прихожка, по желанию бул жерге чоң стеклянный сүрмө эшик койсоңуздар болот экен. Бул жакта дагы бүт щит приборлору коюлган, умный домдуку. Алиса выключи свет, Алиса включи свет, кыскасы бүт светти өчүрүп жандырмай баары каралган. Анан үй биринчи этаж, экинчи этаж полный теплый пол. Мынакей. Бул жакта мынакей лампочкалар коюлган. Холл, киргениңиздерде сол тараптан түптүз өйдө тарапка чыгып кетесиздер. Бул жери бүт баягындай умный, мындай лестницалар бүт сиздер чыгып баратканда жанып чыгып кетет. Үй жапжаңы салынган туугандар. Караңыздар, биринчи комната. Мынакей. Бул баягы кыргыз үй, же болбосо спальня кылсаңыздар болот. Жаш балдардын уктоочу бөлмөсү кылсаңыздар дагы болот экен. Үй сонун болуп, свет аябай мындай көзгө жагымдуу светке боелгон, однотонный, неоклассика стилинде салынган. Экинчиси бул чоң коноктордун бөлмөсү. Мынакей. Узуну бир 6,5 метр, туурасы 3 метрдин тегерегинде мындай чоң коноктордун бөлмөсү болуп жасалыптыр. Так, биринчи этажда бир санузел бар. Аны сиздерге көрсөтүп өтөлү. Бул жагында теплый полдун щит прибору. Бул жагында болсо мынакей санузел. Бул жагында эмеси унитаз, бул жагында бут жууй турган бидес. Бул жакта кир машина коюп турганы душевой мындай кабинкасы менен жасаптыр. Так, бүтүн освещениялары менен софиттери, чырактары коюлган, полный вытяжкаларына чейин. Эшиктери дагы байкасаңыздар, однотонный полный стенага окшош. Баягындай азыркы дизайнга, азыркы замандын талабына ылайыкташтырылып жасалган. Холл чоң, бул жерге диван койсоңуздар болот. Маңдайында чоң телевизор дагы коюлуптур. Анан биринчи этажда холлдо кондиционер бар экен, экинчи этажда дагы холлдо кондиционер бар. Бул жакта мынакей легкий перегородка менен, стеклянный перегородка менен бул жака сиздер кухняга өтөт экенсиздер. Кухонный зонасы, мебель коюлат, бул жакта стол, чакан, мына тамактана турган орун. Бул жерде мынакей жеп-жеңил эшик менен жаап койсоңуздар болот экен. Житкилбейт. Анан да мына эшиктер бир аз тонированный, бир аз караңгылатылган. Бир эле эшик менен эки эшикти тең ачсаңыздар болот. Так, жүрүңүздөр, эми экинчи этажга чыгып көрсөтөйүн. Экинчи этажда болсо жалпы 4 бөлмө экен. Мына свет бизден мурда чуркап баштады, жанып сонун көрүнөт экен. Үй аябай сонун туугандар. Просторный, жарык, аккуратный, бир тазаласаң таптаза үйдөй болуп тура берет. Караңыздарчы. Сонун обойлор дагы сонун тандалыптыр. Экинчи этажда болсо бир санузел, 4 спальня менен кошо. Мынакей. Аябай жап-жарык сонун үй. Күн тиет, мына түштөн кийин күн тиет. Түшкө чейин бул жактагы бөлмөлөргө тиет экен. Бул болсо жатакана. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү десек туурараак болот. Себеби бул жакта өзүнүн отдельный санузелы бар экен. Мынакей душ, туалет, бүт кафелдерге чейин мрамор кафелдер коюлган. Так, анан айта кетчү нерселер туугандар. Мына эмелер, ручкалар баягындай шырык дебей мындай болду. Жана язычок
чыгып калбайт экен да, бул жактанчы атайын магнит менен өзүмөн тартып алат экен. Бул деле аябай жакшы, жаңы новинка десек болот. Бул жакта экинчи санузел, мынакей туалети, бул жакта болсо бут жууй турган жери, раковинанын орду. Мебелдерин өзүңүздөр кое аласыздар, калган полный под ключ бүтүп тур. Мунун жанында дагы бир детский комната бар экен. Мынакей. Караңыздар, сонун. Туугандар, жаңы бүткөн, срочно сатылат. Бул жакта мечит, чекпоинт, но эмеси Чортекова, бул жагы Куюкова. Мына Чортекова көчөсү, экинчи линия болуп калат, сиздер айланып туруп келесиздер. Так, жүрүңүздөр, улантып көрсөтө берейин. Экинчи спальняды көрдүңүздөр. Бул жакта мына үчүнчү спальня комнатасы. Кааласаңыздар, жанагындай гардероб, кааласаңыздар, мындай жүк майда чүйдө нерселер кое турган кладовой комната кылып койсоңуздар да болот. Же болбосо бир балага спальня комната кылсаңыздар болот. Экинчи этажда тагы кондиционер турат, камера, мынакей. Мол 4-чү жатакана. Караңыздар. Жаш балдарга аябай сонун кылып карталарды чийип, бүт байрактары менен чогуу фото обойлор менен сонун кылып коюптур. Скрытый шторканын эмеси бар экен. Рельси бар. Бул жактан үйдүн асты тарабы көрүнүп турат. Караңыздарчы. Өтө сонун. Жашыл зона. Мындай аябай сонун да. Минимализм менен салынган, бирок дизайн аябай сонун келиптир. Бул жакта күзгү, мына тумманы күзгү менен апшка кылып койгон. Бул жакта дагы мына перилаларды мынтип сонун кылып, овальный кылып бүтүргөн. Так, экинчи этаж ушун менен комнаталар жыйынтыкталды. Бул жактан болсо сиздер сыртка чыгасыздар. Балкон. Машалла, өтө сонун. Бул жакта мектеп бар. Түптүз түшүп эле кийинки көчө менен эле мектепке барып калсаңыздар болот. Бул жакта мына жаңы салынып аткан поле көрүнүп турасыздар. Аябай сонун, локациясы сонун, таза аба. Документтер, полный пакет документтери бар экен. Басыны $360 000 сурап жатат ээси. Соодалашуу жолдору бар. Алмашуу жолу только участок дейт. Аны өзүңүздөр ээси менен сүйлөшүп көрсөңүздөр болот.